Alбетте, ошол аймакта жашаган ата-бабалар калтырган издерден бул таштардын сөөлөттүү шарчасына белги коюлбай калышы мүмкүн эмес. Алардын кайсыларында кандай белги бар экендигин билип койсок, көрүүчүлөрүбүз сиздер үчүн да тарыхка кызыктар болгон жалпы эл журт үчүн да артыкбаштык кылбас. Кыргыз эн тамгалары боюнча доктордук диссертациясын коргоо алдында турган Енесай, Мөңгүсү, Саян Алтай аймактарындагы элдердин ала тоолуктар менен этникалык байланышын изилдеп жүргөн адис тарых илимдеринин кандидаты Олжобай Каратаев төмөндөгүдөй маалымат берген. Аскиз районунун Бичтик көзү же тагыраак айтканда Тамгалуу таштар деген жерде турабыз. Бул жаныбыздагы эстелик байыркы биздин ата-бабалар атаандык. Мунун боорунда биздин кыргыз урууларынын эн тамгалары ошону менен бирге кыргыздын ушул башында көрүп атасыздар, кыргыз урууларынын эн тамгалары бул сол жактагысы турган бул кыргыздын Алакчын уруусунун эн тамгасы. Алакчындар азыркы учурда Саруу уруусунун курамына кирет. Анын жанында турган бул Айтамга, ошол Айтамга бул Саруу уруусунун эн тамгасы бир эле учурда, ал эми экинчи учурда бул Айтамалы Солто деп Солто уруусунун эн тамгасы катары белгилүү. Ал эми моореге турган тамга бул Мундуз уруусунун эн тамгасы катары маалым. Бул эмнени анықтайт? Бул ушул биздин ата-бабалардын бул жерде жашагандыгында бир ирет, бул жерде өзүнүн ээлигин, бул жерде өзүнүн кожоюндугун аныктаган белгилер катары юридикалык менчикти, улуулукту, бийиктикти билдирген белги катары коюшкан, чегишкен. Ал эми могул төмөндөгү эн тамга болсо, бул жалпы кыргыз эн тамгасы деп аталат. Жалпы кыргыз эн тамгасы азыркы учурда биздин азык, кыргыздын азык уруусунда сакталып калат. Бул эн тамгалар ушул Хакасиянын, азыркы учурда Хакасиянын жана Туван аймагында абдан кенен кездешет. Бул жалпы ошол мамлекеттик өзара келишимдер тастоодо, менчикти аныктоо белгилөөдө жана юридикалык документ келишимдери түзүүдө коюлган эн тамга болуп эсептелет. Бул болсо бир эле учурда бул аймак, бул жер кайсы урууга таандык экен, кайсы элге таандык экенин аныктайт. Албетте моорегинде эн тамгалар биз азыр кыдырып жүргөн Хакасиян аймагы Минусун ойдуңунда абдан кенен кездешет. Жана бул дагы бир эт тастыктайт, бул эн тамгалар абдан кызыктуу жана болочокто көптөгөн талдоолорду, окумуштардан көптөгөн иликтөөлөрдү талап кылуучу аябай чоң проблема болуп эсептелет. Мунун өзү кыргыздардын азыркы теңир тоолук кыргыздар менен бул Саян Алтай аймагынын этникалык маданий байланышын аныктоочу негизги фактылар болуп эсептелип кала берет. Азыр сиздерге айтып берип атам, бул башка таш. Эстелиги мында кыргыз урууларынын көпчүлүгүнүн уруулук эн тамгалары чагылдырылып атат. Бул жогорудон баштасак, бул болсо кыргыз эн тамгасы болуп эсептелет. Ушул кыргыз эн тамгасы бир эле биздин жалпы кыргыз эн тамгасы эмес, азыркы учурда Тувалардын, Хакастардын жана башкалардын курамындагы кыргыз урууларынын эн тамгалары катары эсептелет. Анткени бул уруулук эн тамга бул байыртадан тукумга сакталып калуучу негизги мамлекеттик менчикти аныктаган, уруулук менчикти аныктаган атрибут катары сакталып кала берет. Ал эми моореги биздин жаныбызда турган бул азык тамга бир эле учурда кыргыздын негизги уруулук эн тамгасы болуп эсептелет. Мындан сырткары бул сиздер көрүп турган бул Кушчу уруусунун эн тамгасы. Бул тегерек гүл сыяктуу тамга. Андан соңку могул жерде сиздер көрүп турасыздар, бул Багыш тамга, Багыш уруусунун эн тамгасы. Ал эми моорек болсо бул Жагалмай тамга. Жагалмай тамга учурда кыргыздын Сары Багыш уруусунун эн тамгасы болуп эсептелет. Albette, muну тереңдетип, изилдеп, иликтеген илимпоздор, окумуштуулар дагы ата-бабаларыбыздын калтырып кеткен сырдуу эстеликтеринин сырын ача беришер. Бул
Biz жасап жатқан аракеттер, biz сиздерге көрсөтүп жатқан маалыматтар бул чөп башлаган алгачкы гана аракеттер. Албетте бул алгачкы дегенде биздин Кыргыз жергесинен келген, Ала Тоо аймагынан келген атайын экспедициянын алгачкы кадам издери түшүп жатканы деп билиңиздер.